Көп тұрғандай 20 жылдан бері bir оқу жайда профессор балдарға лекция өтөт. Бирок ушу өткөн лекциясын балдар түшүнбөйт, мага келип арызданышат. Бирок эмнеге түшүнбөйсүңөр деп кайра балдарды экзаменде кыйнап кулатат. Кыскасы ошол. Эмне боюнча лекция өтөт дебейсизби? Эмне боюнча? Тилди өнүктүрүү жана өстүрүү боюнча. Наамдары көп. Тил боюнча академик, профессор, доцент дей коюңузчу. Мына, карап турбайсызбы? Жакында эле ушу тилге кошкон салым үчүн төш белгимен сыйланды. Окумуштуу болсо, тилди өнүктүрүп жатса, эмнеси жаман дейм да? Мындайда, бул киши минтип помпоюп турганда эч нерсе билинбейт. Анан мына сүйлөй келгенде эле, сүйлөгөндө эле чиркин тилди кантип өнүктүрүп атканын билесиз. Сүйлөңүз. Урматтуу профессор, кош келипсиз. Кулак сизде. Siz beni bekar güdödöböңүз. Men proфессор наукмун. Siz түшүнөсүзбү? Кыргыз тилин өнүктүрүш керек. Кыргыз тилинде сиз түзөп атсаңыз, мен түзөп атсам ким түзөйт? Ким түзөйт силер? Түшүнгүлөт учуну. Сүрдөйт. Түзөйт. Сүйлөйт. Сүйлөйт. Вот. Siz түшүндүңүзбү? Түшүндүрүм. Мына сүйлөйт деди, көрдүңүзбү? Анан ушинтип эле жанында которуп жүрөм. Канча жылдан бери? Бирок сиз түшүнөт экенсиз, Ооба. Ушинтип урушуп талашып аягында түшүнүп калдым. Сенесизби? Тоydun başından ayt. Toy otosundan aytпаңыз. Siz дагы мени мындай провокация кылбаңызчы. Отосунан эмес, мына башынан айтсаңыз. Бада, мындай да. Бача эмесмин, мен психологмун. Бада деген жокмун. Бада адам. Гити дегендейчи. Которуп коюмбу? Которуп коюңузчу. Бала дейт. Бала. Айта берсин, баары мен отуруп айтып берчи. Жакмат. Бада. Мен уктум мындай да. Тоydun başı мындай. Мен жатаган жерде бул Yoda, аты Yoda. Yoda. Роза. Yoda аты. Мен жатаган жерде магазинде иштейт. Мен магазинге күндө кирип буну менен кыды деп атып, бул мени түшүнүп калды. Кудабы? Коюңузчу. Ушу сөздү сен ушу магазинде иштеп жүргөндө деле кайра айта бересиз. Эми өзүм аракетимде, өзүм эмгектенип атып ошого жеттим да. Кое туруңуз. Кечиресиз, кайсы магазинди айтып атат? Магазиндеби? Мен айтайын. Мен айтайын. Муңату педагог. Мен айтайын. Педагогту да тудабы? Педагог. Мындай да. Мен айтайынчы. Магазинде түшүнүп калды бул мени. Менде идея пайда болду, идея. Мен университетке, студенттерге табак бергенде, алар мени түшүнбөй атат дедим дагы. Мен буга айттым. Сен менин жаныма туруп, которуп бер менин лекцияларымды дедим. Которуп бер деп. Ошентип которуп атып, бул университетке кирип атпадың сен, Эми бул мен айтайын эми. Ооба. Мен магазин иштеп жүрмүн, бул жашаган жерден. Бул күндө келет магазин кечинде. Экөөбүз түшүнүшпөй урушабыз. Ошентип эң анда мен да түшүнүп калдым. Анан мени чакырды, суранды. Эжеке, ушинтип менин балдар түшүнбөй атат. Вообще түшүнбөйт, которуп бериңиз дедим. Анан чын эле мейли дедим. Айлыгын 5000 алчумун, бул 6000 төлөп берем дедим. Макул болдум. Бардым. Бул тантыйт. Мен котором, ушинтип күндө котором. Бул тантыйт, мен котором, ушинтип атып жаап калдым. Мен аябай иштеген жактырышты. Мен ушундай балдар мени алып кеткен, ушундай бир педагогист өзүм оямда бар экен да, түпкүрүмдө бар экен, ошону ашып кетти, ушунда аралашып кетип, аябай жактырып калып, мугалим кылып алышты. Мен да азыр тилчимин. Анан эмне? Жаш иштесең көтөрүлөт экенсиң. Кудай шүгүр, завуч болдум, да наамды алдым, академик, мен да академикмин. Болдум, ошентип атып, эң анда эмне? Азыр бакыйган ректор болдум. Менин алтыман. Жок, мен өзүм эмгегим, өзүм аракетим. Сен менден үйдөнбөдүң бай. Жок, ант айтпас. Туура эмес сүйлөдүм. Жок. Мен кошулбайм сизге. Ректор болгонуңузга канча болду? Бүгүн 3 күн болду. Ректор болагалып, сразу мени коюп атат. Олтеткентат мени, олтеткентат. Мен 20 жыл болду. Ушундай иштегениме 20 жыл болду. Мен профессор болдум. Мендей табак эч ким өтө албайт. Кыргыз тилин так сүйлөгөндүгү үчүн мына. Мен өзүм Олденди алгам, Олденди өкмөттөн Олден берген мага. Уксаңыз, туура. Эми мен ректор болсом өзүм бакыйган. Анан ушу киши менен жанында жүрүп дагы эле которуп жүрүшүм керекпи мен? Болбойт, которо албайм мен. Сиз ошондо эми ректор болгондон кийин бул кишиден кутулайын деп аткан экенсиз да, мындайча айтканда. Эми ошол десем да болот. Сизди ректор кылган ушу киши турбайбы? Мына, бадабо, туп-тудай деп атат. Мына уктуңбу? Жигит.
Çocuğun katığın bergen digit ekensing. Madadet. Эмне дейт? Siz қатын кішкенсіздер. Ey! Katığın kişi dedim mi? Жаңыр айтпадыңыз ба ошо? Ошо Katığın bergen dedim. Урматтуу профессор, мен сизди бул жерден жактап жатам. Katığın bergen. Men turamet kotoldun sen. Kotolma. Құсас сөгіп атады. Kotol. Turamet Мына, қыл kotolma. деді. Ұқтыңыз ба? Жаңыр істі сөкті. Hatta men kıl dedim. Ей, сөкпедім, жаңыр сөкпедім. Мына, көрдіңіз бе? Студенттер де ушуну түшүнөт да. Урматтуу педагог. Мындайдан бул болбосо менин студенттер текстти түшүнүп албайбы? Кандай? Текстти. Секс дейби? Жок, буну айтайын. Текстти айтып койчу го далечем модиден. Айтпаймын, айт. Текстти, дадатко. Агай, кечирип коюңуз. Мага ошондой эле угулуп атат. Тинде менин истебеген дөң баткен, ти дагы айтып койду. Атыңыз ким? Жеңиш. Жеңгич. Сен дагы дөң баткансың. Дөң баш, эчтеке билбеген дөң баш экенсиз деди сизде. Эмне отурасыз биякта деди. Мен сизге таптак сенин менен айтып атам. Таптак. Эмнеси түшүнүксүз болуп билбейм. Сенчи, Дезгенпеймна. Туура сүйлөңүз. Мен Жекшембиевна. Канча жолу айтам. Менин отчествомду айтпаңыз. Атыма эле айттыңыз деп канча сурадым сизден. Мен эми тини менен ушундай келип атам эмне одан? Дезгенпеймна деп кететмин тинимде. Жескемпировна, Жекшембиевна кечиресиз. Мына, ушул да бар, себеби бар. Собрание болгон сайын Жескемпировна, мени весь университет мени Жескемпир деп калышты. Айтпеңиз, туура сүйлөңүз. Жескемпировна эмесмин. Башка сөздөрүңдү түшүнбөйт дагы. Весь университет ушу Дезгенпеймна десем бүт түшүнөт десеңичи. Жекшембиевнамын. Мына, ушул да себеп. Чынын айтайын, ачык айтайын, ушул да себеп. Фамилияңызды айтпай коеюн, фамилияңызды. Фамилиямды айтсаңыз тармаңыз. Азыр болбой каласыз. Фамилияңызды айтпай коеюн. Дароо кетесиз. Фамилияңызды Кечирип коюңуз. Эми ушунча болуп калды. Мага кызык болуп атат да. Фамилияңыз ким анда? Жок, сурабаңыз. айтайынбы? Айтпаңыз деп атам. Айтайын, кызык болуп кетти деп атпайбы? Айтпаңыз деп атам. Айтпайын, кызык болуп Ушунда кетти. токтотуңуз деп атам. Эскертип берип атам. Мен сизге азыр да эскертем. Фамилиямды атамаңыз, айтпаңыз дагы. Немен туудамет кото деп атат сен, Жанаттан Бey. Туптура отуруп атам. Ошондо эле сүйлөйсүз. Сиздин туудамет кото деген Жок, үчүн азыр. туптура эле отуруп атам. Фамилиясы? Айтпаңыз. Көтөнбаева. Эй! Менин фамилиям Көсөнбаева. Көтөнбаева. Уксаңыз, мен Көсөнбаева. Роза Көсөнбаева Жекшембиевнамын. А бул эми туура эмес которот. Мен тидимде учунда келет. Мени тидимде ты жок, ты. Мен ты кетет менде мына. Көтөнбаева деп кетет атпайбы? Көсөнбаева мен. Көсөнбаева. Менин тидимде учунда болсо эмне кылайын эми? Көтөнбаева деп кетет менде. Көсөнбаева. Менин тидимде Көтөнбаева деп кетет. Көрдүңүз бана канча иштеди ушул киши? Жок мен бул университеттен кетпейм. Мен кыргыз тилин даканча өмүрүмдүн аягына чейин так сүйлөгөнгө элдин донту чакырамын. Сиз дагы кыргыз тилин так сүйлөшүңүзгө изденемин.